Дастан Далабаевич Бекешев'та сөз. Рахмат. Мухаммед Калдышкевич, 2012 жылда биз 60 миллион бу же канча ушундай компьютеризацияга соцфондго камсыздадык. Болгон бу ушундай? 2000 кайсысы деп айттыңыз? 12-13 жылдарда. Талкуулаганда бюджетти айтканбыз, болгон, азыр суммасын айта албайм канча. По-моему 25 миллион сом тегерегине болгон. 60 болгон жетти, ушундай болгон. Компьютеризация, электронизация болду? Кудай буйрса мына быйыл бүтөбүз. Жанагы безопасность боюнча Коопсуздук комитетинин өзүнүн кызматынын өзүнүн немеси талабы бар экен, биз ошону да бүтүрүп атабыз. Быйыл бүтөт. 2015 жылда канча киши перерасчет пенсияга кайрылды? Бизде кайрылуу жана иштеген пенсионерлерге перерасчет болот да, кайра эсептөө. 50 миңдин тегерегинде иштеген пенсионерлерибиз бар, ошолорго болду. Андан тышкары жаңы чыккан пенсионерлер 40 миң болот. Анан дагы жанагы багар көрөрүн жоготкон пенсионерлер болот. Мына ушулардын баарын эсептеп көрсөк, 102 миң кишиге пенсия жаңы чектелди же перерасчет болду да ушунун ичинде. Жок, мындай туура эмес стажды санадыңар деп ушундай перерасчетко канча кайрылды кишилер? Бар эми жанагы бизде айтып атпайбызбы, кызматкерлер жетпейт, убакыт перерасчетко азыраак берилет, ошондо кичине жаңылып калгандар болот, бирок кайрылса биз кайра жанагындай кылып райондон силерге центрге алып киришет, туурабы? Сөзсүз, антпесе жанагы ар бир райондун өзүнө берип койсок, мурун тажрыйбада болгон. Жок, электрондуу база менен киргизсе болбойбу? Электрондук база сиз айтып аткан жанагы бүт баарын бүтүрсөк, биз анда эч кайда барбайт, биз ошол ордунда эле чектеп беребиз. Просто кээ мындай болуп калат да, Таластан же Баткенден бергенде перерасчетту 4-6 ай күтөт экен. А сиз билесиз да, арыз уже каттуудан өткөндөн кийин, перерасчет кылгандан кийин ошондон только күчүнө кирет, туурабы? Жок. Арыз жазган күндөн баштап. Эгер 6 ай мурун арыз жазып, соцфонддун күнөөсү менен... Жок, мен сизге керек болсо факты берем. Дастан Далабаевич, мыйзамда да ошондой, аны бузганга эч кимдин укугу жок. Арыз жазган күндөн баштап. Жок, вот я вам могу даже... Боло турган болсо чара колдонобуз. Рахмат. Анан, вот смотрите, у вас до сих пор очереди в соцфонде, да? Не только предприниматели жалуются, пенсионеры, вот инвалиды обращаются ко мне часто, заявления не принимают. Как можно вот у вас отрегулировать? 5 лет вы работаете, у вас до сих пор вот эта система не налажена. Вот, допустим, в Токмаке обратился человек, он говорит, даже заявление не приняли, у меня 1400 сом, инвалид первой группы. Далабаевич, если будут такие факты выявлены, мы будем принимать меры. Бүгін эле мен сизге эки арызды азыр жиберем. Хорошо, тогда мы рассмотрим и вам ответим. Еще одно заявление мы в устном порядке решили с вашим управлением, но они сказали, с марта будет перерасчет, только пенсию получать. А вы говорите, с момента подачи заявления. А заявление его потеряли, наверное, где-то. Дастан Далабаевич, если будет факт, тогда примем меры. Ошон үчүн мен айтып атпайм, электронизация болуш керек. Ошол болбосо анда ушундай эле болот да. Мен да сизди колдойм. Ошого мына 4 жылдан бери бүтүрөбүз деп аракет кылып, мына быйыл аягына чыгабыз деген ойдо болуп атабыз. Эми 27,25% боюнча канча жолу айтканбыз бул жерде парламентте. Көмүскө экономика ушундай ошондон өсүп атат. Салыкты карасак, ошол жерде көп өзгөртүүлөр болгон. А соцфонддо жок да өзгөртүүлөр. Кече эле президент айткан, сиз ошол менен макул болдуңуз да? А почему до этого не решали этот вопрос? Негизи 27-25% боюнча ачыгын айтып атпайбыз. Эгерде аны азыр түшүрсөк, бизде 1%га түшүрсөк 700 миллион бюджетке акча жетпейт да. Ошондо ойлоңуз, эгерде 5%га түшүрсөк, 5ке көбөйтсөң 3,5 миллиард сом бизде түшөт. Анан жанагы айтып аткан кече президентибиз кабыл алган маселени чечпесек, жанагы сиз айтып аткан процентти түшүрүү боюнча процесс жүрбөйт. Себеби дегенде эртең дефицит башталат бизде. Дефицит жөн эле дефицит эмес, эртең пенсия төлөнбөй калат. Мына ошону айтып атабыз да биз. Ал жана сиз айтып аткан маселе күн тартибинде турат. Көмүскөдөн чыгарыш үчүн биз жанагындай оорчулукту же болбосо тарифтерди түшүрүшүбүз керек. Дастан Далабаевич, жыйынтыктаңыз. Мухаммед Калдышкевич, любой бизнесмен практически все скрывают доходы. Все, давайте не будем скрывать. 25 плюс 10% подоходный налог и различные налоги. Это очень большая сумма на зарплату. Поэтому все показывают 5000 сом зарплату. Вы же это прекрасно понимаете.
поэтому надо сильно сокращать. Вы оттуда, наоборот, еще больше получите. Я согласен с вами.